Умрадан келгендер ооргандыгы анык. Бул ооруну каяктан жуктуруп алышы мүмкүн. Ушул тууралуу дагы айта кетейин, урматтуу мекендештер, караңыздар. Кытайдагы, Кореядагы, Италиядагы оорулар ал умрадан барган жок го. Мисалы бизге караганда мына Өзбекстандан күн сайын 400 киши умрага барат. Казакстандан андан да көп, бүткүл ааламдан барат. Ал ыйык жердин ыйыктыгы түбөлүктүү. Bundan biz televizde etiyаттап сүйлөйлү. Жакшынакай өзүбүздү кармап сүйлөйлү, тооба кылып сүйлөйлү. Ошол оору бизден же балдарыбыздан чыгып калып жүрбөсүн да башкача. Көп күлбөй, бири-бирибизди акарат кылбай, тескерисинче сабырдуулук, тазалык менен Алладан дуа кылайлы. Эми умрага барып келатып, эми караңыз, ал жерден эмне үчүн өзүндө оору чыгып, мисалы азырында жакынкы 3 кишиден аялы деле чогуу барып келген экен. Анда эч кандай коронавирус жок. Бул эмнеге далил? Алла Таала кимге кааласа жугат. Biz korku örbeyle, kimge kalasa jukpayt. Kimge ölüm verse oşo gana ölöt. Kimge ölüm vermese ala ölbeyt. Kimge oru verse Allah Taala oşol gana oruйт koronavirusмен, başkası orubayt. Ayalı menen en jakın daima çoğu жүрүшөт. Çoğu жатышат, çoğu turuşat, çoğu karmaşat, çoğu жүрүшөt. Emne üçün ayalında çıkan жок? Demek tuğanlar biz işenimizde oңдойлу. Жараткан Алла кимге жугутса ошого жугат экен. Бул бир. Экинчиси, Дубайга келгенде Дубайдын аэропортучу, бул международный аэропорт, эл аралык. Бүткүл дүйнөдөн ошол жерге самолеттор келет. Бүткүл дүйнөнүн адамдары келет. Ал жерде аэропортто транзит. Бизде 5 саат, 10 саат, 15 саатка чейин күткөндөр бар. Умрага баргандар. Мүмкүн ошол жактан киши жуккандыр. Кишине азмаз ошол жерлерден, мисалы, ал жерде бир вакуумный, ошол жерде проветриваться этип шамалата турган жерлери жок да. Ошол жерде отургандар мүмкүн жуккандыр. Аны буну умрага таштап эле, умрага барса ушундай болуп калат экен деп элди коркутуп, динди жаман көрсөтүп, мындан Кудайдан коркойлу. Урматтуу кыргызстандыктар, биз мекендештер Кудайдан коркойлу. Мына ошондуктан иншалла бул жакшылык калып барбайт. Эми кокус чыгып калса, Алла Таала аларга шыпа берсин. Чөнкү канча деген башка деле оору бар да. Коронавирус эле ушул эле оору экен. Андан коркунучтуу рак оорулары, толтура инсульт оорулары. Аларга да Алла Таалам шыпа берсин. Булар деле жакшы болуп кетсин. Эми кокус ушундай кылып, эгерде бир жактан келаткан ушундай ооруп калган болсо, Алла Кудайым буйрса жакшы болуп кетет. Демек, ар жактан болуп калышы мүмкүн. Буну умрага шылтактап, мынаны аны ажылыктан же умрадан, ыйык жерден деп айтканыбыз туура эмес.